Hurmatlı бүгүнкү жыйын катышуучулары, менде суроо иретинде и анан кийин толуктоо иретинде сунушум. Бул майыптыгы бар адамдардын укуктарын жана кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамды мен толугу менен колдоймун. Менде сунуш мына бул Дастан Алыбаевич, мыйзамды толук иретинде майыптарга мамлекеттик банктардан насыя алууда пайыздык өлчөмдөрүндө 1-2% төмөн алуу укугун кошуп койсок болобу, болбойбу? Чынында бул мыйзам долбоорго кирбейт го, себеби бул банктык мыйзамдарга кирет го. Себеби дегенде бул ушул майыптар боюнча мыйзам болуп аткандан кийин майыптарга кошуп кое берсек болот да. Анан кийин сөзсүз эле бул банк боюнча мыйзамды күтүп отурбастан. Биз негизи биринчиден норманы льготный кредитование киргизгенбиз, бирок чилекке каршы өкмөттөн колдоону тапкан жок да. Ошону дагы бир ушул мыйзамга бир караштырып карап көрүңүз. Карап көрөлү. Бул жерде жанагы кээ бир ушу майыптарды багып аткан ата-энелер бар. Ошо ата-энелердин статусун дагы бул жерде тактап коюш керек да. Ата-энелердин статусун тактап койгондагы ушуну толуктоого карап көрсөтүп. Макул. Рахмат.